Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгышта окуяларга тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирет. Тараткан маалыматта Кыргызстан согуштук аракеттерди тез жана толук токтотууну, саясий диалогдун башталышын, чыр-чатактардын тынчтык жолу менен чөчүлүүсүн колдой тургандыгы жазылат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Израиль, Иран жана Ливанга андагы абалдын туруксуздугуна байланыштуу барбай турууга чакырды. Ал жакта жүргөн жарандарга коопсуздугун сактап, эл көп топтолгон жерлерге барбоо эскертилет. Эске салсак, 1-октябрда Иран Израилдин аймагын бутага алып 180 баллистикалык ракета учурган. Бул ракета чабуулдары Ирандын союздашы Хезбалла жана Хамастын лидери Хасан Насролло менен Исмаил Ханиянын өлүмүнө берилген жооп катары сыпатталууда. Бул арада айрым чет элдик басмалар Израиль жакын күндөрү Ирандын өзөктүк мунай жана башка стратегиялык объектилерине чабуул коюшу мүмкүн экендигин жазышууда. Бүгүн эле белгилүү болгондой, Израилдин учактары биринчи жолу Бейруттун Борбордук району болуп саналган Башурага сокку ургандыгы айтылууда.